100 000 сом. 100 000 сом. Могу сіздің ниетіңізсіз. Қарамаңыз сіз. Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Бүгін 20 апрель 2022 жыл. Рамазан айыңыздармен барлығыңыздарды құттықтаймын. Құдай бұйырса бүгін Рамазандың ортасына келіп тұрабыз. Азыркы учурда біз ошол Борке Буртугандын зекетин алып ошо эжеге берейин деп турабыз. Анан мен ушул эже боюнча тааныштырып кетейин. Бул эже ошо Центральный мечит курулгандан баштап 3 жылдан бери иштейт. 1 жыл бул эже мечитте бесплатный тазалап берди. 1 жыл. Экинчи жылы 3 000 сом, 4 000 сом айына төлөп берип аттык. Андан кийин бияктан бир балдар чыкты. Биз айына 5 000 сом төлөп берелип, ошондон бери 3 жыл арада өттү. Бул билесиздер Центральный мечит бир 2000 адамга расчет болгон 3 этаж. Ушу 3 этажды эже тазалап, терезелерин жууп, паластарын тазалап, анан ушу Каракөлгө канча деген намаз окугандар бар, мен даратканага, ошо дараткананын канча деген адамдар булгап кетип, ошонун баардыгын 3 жылдан бери тазалап келген эже бар. Бул бирок коомдук бирикмесинде бизде тизмеде турган, азыркы учурда тизмеден чыгарып койгонбуз. Бирок ушул мечитти тазалап дагы деле өзүнүн билетин аткарып келет. Анан ушул зекет берген таксыр бизге айтты эле, ушул обязательно 5 убакыт намаз окуган болсунчу деп, анан ушул эжеге биз дагы жолук салынган 5 убакыт намаз окуйт. Азыркы учурда биз ушул зекетти ушул эжеге берели деп атабыз, бирок бул эже билбейт. Азыр эжеге сюрприз кылайлы деп атабыз. Бул эже ушул зекетке татыктуу мээнети, ушу Центральный мечиттин тазалыгына мээнети өтө зор, өтө чоң. Кудай буйрса азыр биз сюрприз кылып беребиз иншалла. Сиздерде иштегенибизге азыр 3 жыл болуп калды. Ушул мечиттеги мээнетиңиз өтө чоң, өтө зор да сиздинчи айтыңыздар. Анан ушул Аллахтын сиздин мээнет кылып аткан Аллах ажетип көмөкчүсү дуаларыңыз кабыл болуп, азыркы учурда бир тууганыбыз бизге бир зекет. Аны айтты, ушуну 5 убакыт намаз окуган, жолук салынган эжени тандап берчи деп, анан сиз бизде тизмеде турдуңуз. Канча бир 2-3 жыл турдуңуз, азыр тизмеден чыгарып койдум да. Анан азыркы учурда эң башка берилип кетейин, эже 1 жыл мечитти бесплатный тазалаган. Бул жерде чоң 3 этаж мечит баардыгы билет эже. Анан сиздин мээнетиңиз өтө зор. Азыр мен сизге сюрприз берем, ошого дуа кыласыз эжеге. Сонда эжеге бир Бишкекте иштеген, Каракөлдүк Бишкекте иштейт. Борке Буртуган сизге 100 000 сом, 100 000 сом могу сіздің мээнетиңизсиз. Карамаңыз сиз. Сиз мээнет кылып ушуга баштайсыз. Түшүнүңүзбү? Бул акчаны кандай кыласыз, эмне кыласыз, сиздики ушул. Түшүндүңүзбү же? Allah razı olsun. Жараткан Аллахыма чексиз мактоо, чексиз шүгүрлөр, чексиз ыраазычылыктар болсун. Мага берген Мамусулан Буртугандын тилеген ойлогон ой максатына жетсин, бактылык насип кылсын. Жана баардык мусулман Буртугандардын туткан орозолор кабыл болсун. Мен мынчалык эмени күткөн да эмесмин. Аллахым ыраазычылык менен ошо жакшылыктар болсун, Кудай берер унутпасын. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бул үлгү болсун, биз кимдерден айтпайбыз, үлгү болсун. Каракөлдө зекет бере алып турган адамдар аябай чекеден мындай санап да бере алабыз да, бирок көбү ошол зекеттин маңызын түшүнбөйт жатат да. Караңыз, эже канча дегенде мээнет Каракөлдө канча адам даратканага кирип жатып, ошонун аркасынан басып кайнап тазалаган ушу эже азыркы Центральный мечиттин кухнясын ушу эжеге тапшырып, эже жоопкерчиликти дагы да. Ошол разы болсун, баардыгыңыздарга үлгү болсун. Ушинтип сүйүнүп жүрүңүздөр. Колуңуздардан келгенде зекет бериңиздер иншаллах. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Баардыгыңыздарды Рамазан айын жакшы, чоң, ийгиликтүү, зор соопторго ээ болууга Аллах насип этсин. Рахмат.